Moca солдаттар жүрген Өзбекстан солдаттары. Kimga arizlanishdi bilmaysiz ha. Бұл өзі о қашта темірі бар. Қырғызстанның меткасы бар, қазығы бар. Жайт өзі тар. Бұл жағы жайт мына бардығы будай жеген болса, бұл жақта жайт кішкене жайт жері бар. Ол да талашта тұрады. Баққанға илан жоқ болып қалды. Жайт тар болып қалды. Қорқып бағу деген. Arkadaşlar ızdaniye salvaldı. Az önce bana bizim jeller hem kirip kettiler. Ayda o jeller kirip kettiler. 5-6 жылдан бері туғаннан бері шетте қараймын. Бұл жерде болғанда, бұл жерде келсе, жерлерді полный қарайды. Біреу келіп, айда дөйт, іштіне көзге. Бізде тұрғандар, кіші жазым үшін жерде қараймыз біз. Мына шалайық бізде, тоға шықпаймыз. Келеміз, қайра кетеміз, мазық. Бұл уақыттан өтіп кеткен, да, мен Өзбекстан. Сондай дештар біреу аз түшіш қиын, да, мына сайменен az biz Özbekistan жерде тұрған саз. Bulağımız var mı nerede? Bu yerden suda taş içeriz. Ama maldarız da şu yerden su içeriz. Hem bu yakta talaş neme payda olup kaldı. Biz özümüz oylanıp kaldık. Kayakka maldarız su içeriz, kayaktan su taş içeriz. Kırgızstanlıklar, biz bugün Aravan rayonunun Çegavat degen ayılında turabız. Бұл жерде жергиликтүү тургундар чогулуп Кыргызстандын чегарасынын Өзбекстанга өтүп кетиши боюнча маселе көтөрүп жүрүшөт. Алар атайын чогулуп бизге маалымат берген чакырышты. Биз бул жерге келдик. Бул жак көрүп турганыңыздардай Өзбекстан Мархамат шаары. Бул жак Араван району. Өзбекстан ушул жерлерди алып койду. Биздин жерлер болчу бул жерлерди деп атышат. Бұл чоғылып тұрған тұрғындар. Сіздер көріп тұрғандай, бізде 50 метр ылдыйда тұрған Ақташ, Чегара деген белги. Өзіңізді таныштырып, не маселе бойынша бізді чақырдыңыздар, айтып берсеңіз. Жашайбыз, şu mal boyunca şu yerде тірлік қылады mal boyunca. 96 жылы келген мен şu yerге. Şu yerде Cahitler'de bağağız, cahit tar, folyalarda cahit yok, egintigini adamlar buday sevişet. Bizim Maşıyak'ta ilgerdi keniri bakçedege hazır bakkanğa ilan yok bu kaldı, cahit tar bu kaldı, korku bağı tazen turusun etkeni bu yılı kaysı yılı neme olun, kaysı yıllar neme olun ben turusu toşunu bilmem ben. Sen bu yaşayan ben 96 yıl beri kegemde bunu memelerini bilmem bu. Бирок ошондон бери жайыт катары пайдаланып жүргөнсүздөр бул жакты? Ооба. Азыр эми малды киргизе албай калдыңыздар, эгин эге албайсыздар. Эгин кылбай мал багыш кыйын болуп калды да. Основной мал менен. Эми төлкөбүзгө мал менен мен башка иш колдон келбейт. Төлкө мал бага. Кандай болду атасың? Кандай тосмолор орнотулуп атат бул жакта ошондо айтып берсеңиз. Ben угушум боюнча 1956 жылы договор менен жерге корол коюш малдар менен кирген экен да. 96 жылы кайра договор бүткөндөн кийин кайра чыгып кеткен экен. Азыр эми ошо жерлерди мына ыздание салып алды. Биз шетте чоңойгонбуз да. Мен эсте атканда билем, шетте эле чоң мал багып чоңойгонбуз. Азыр эми мына биздин жерлер ham кирип кетти атат. Айда жерлер кирип кетти атат. Биз эми азыр неме кылсак эртеге биз келечегибиз кандай болот балдарыбызга? Жайт өзү тар. Бул жагы жайт мына бардыгы будай жеген болса, bu yakta jayt kichinele jayt jeri var. Ол да талашта турат азыр. Биз эми бизге азыр эмне жок, эртең келечегибиз кандай болот балдар менен? Биз бияк түшүнбөй калдым ошо. Сиз дагы айтып берсеңиз, кандай болуп атат бул жакта жер маселеси? Азыр бул жакта былтыр Moca солдаттар жүргөн Өзбекстан солдаттары. Биз мурда коюп кайтарып жүрөттүк. Мына жакта аз былтырдан бери түшө албай калдык. Солдаттар жүрөт. Азыр көрсөңүздөр ана Кызыл Кырдан бул жак Өзбекстанга өттү да, мен бул өтө элек деп неме болду да, өзбек солдаттары жүрөт биздин жерлердечи. Азыр мына жерде мындай келип, мына кол Өзбекстанга солдаттар жүрөт биздин жер бул жакта деп. О, мына жакта. Биз зоо мастырса чөттүк. Кой кайтарып, мал кайтарып, ошо тоолордун астына чейин түшүп, койлорду кайтарып. Бирок азыр бара албай калдык. Азыр бара албайбыз. Ошол жактарда чегара бар экенин көргөн белеңиздер? Жок, мен көргөн эмесмин чегара. Бул башталды демесе, а? Кече күздө 2020 күздө башталды ушундай талаштар. Аяктан Өзбекстан солдаттары чыгат. Бизге неме кылат? Жерге жакынчылык болот. Коркунучтуу болуп калды. Kimge arızlanıştı bilmeyiz.
Азыр эгер бул жерге мал айдап түшсөңүздөр эмне болот? А негизи айдап кеткен учурлар болду эле. Ошондой мал түшсө айдап кетип калабы эмне? Айдап кетип калат. Бербейби эмне? Эмесин төлөсүн да өтүп кетет деген. Штрафын төлөп алып чыгасың. Бул өзү о паста темири бар. Кыргызстандын меткасы бар, казыгы бар. Азыр маяка келдим. Метканы майке жылдырып коюшту азыр. Ким жылдырды? Бизге да Жылдырып койду. Мынаяктан бияка өтпөйсүңөр да. Ойте 3 та коробу барды, коробун бузуп чыгып кеткен. Азыр коробунун немелери турат. кимдин королору эле алар? Кайсы жакта короо бар эле? Сайда Өзбекстандын Өзү илгери. Эми ошол королорду кайра өйдөрө жака жылдырып атат? Жок, королорду Мынау жол турат, мынау аяк жагы турат го. Ошол жерден болгон. Мен 5-6 жылдан бери туулгандан бери ошол жерде карайм да. Ошол жерде болгон да. Ошол жерге сен мага жерлерде полный карайт элек да малдар. Бирөө келип айда дебейт, ишти неме дебейт. арендага берилген жерлер. Азыр эми былтырдан бери азыр мына энергия менен келиш кыйын да мына. Мына эгилип турган жерге дагы келиш кыйын да. Аттар менен жүрүшөт олар. Мен мисалы былтыр деле алдыма келип аткан бияка өтпөгүлөр эч аттар. Ошол ылдыйда ошол ителгин аяк жагында мына зор ителги дейт. Ошонун аяк жагында да мурун. Ошол жерлерге түшүп калган дедик. Балдар бар, сөйклөр бар, Кыргызстан деген жазуан бар ол жерде. Өздөрү халдактар метка коюп кетишкен да. Эми азыр быйылкы жылы эми аябай эле кыйын болуп калды. Азыр мына сай менен чыгып келген Өзбекстанга мына сай менен келип. Мындай өтүп мына ылдыйыбызда булак бар. Биз мал сугарышыбыз керек булактан. Эми булактар аны өтүп кетип барат. Булак өтүп кеткен бир булакчы. Негизи ишенген булаңар ушул жердеби? Ушул жерде булагыбыз. Баарыбыз келип ушул жерде мал сугарабыз. Суу айылдагылар баардыгы баяктан келгендер кородо отурганда ушул жерден сугарышат. Эми бул жерлер өтүп кеткен. Азыр мындай келип Айылда суу таңкыш болуп калат. Дагы Өзбекстан болуп атат азыр. Эми улар салыктар өткөрбөйт бизге. Сиз дагы пикириңизди айтып койсоңуз, бул жакта мал карайсыздарбы, эмне кыласыздар? Бул жакта биз өзүнүн малын чогултуп карайбыз бул жакта. Тапатып калып ошол жактан берем. Бул жакка да бир жарым жыл болуп калды дейсиң. Септембер бул жакка кирип келип калды. Ошол өйдөн чакырдык бул жакка сиздерди. Кеңешке жеткизсеңиздер. Ошол жакта алар урукса ошону келип көрсө, ошол көйгөй чечип берсе жакшы болмок. Бул жерде канча малчы бар бул жолду ушул жайытка мал баккан? Канча мал ушул жерде жайылат? Бул жерде 5 короо. 5 короо бар. 5 короо бар. Жазда дагы келет, мээлерге отурушуп барайт. Эми бир эки ай отуруп, Бир-эки кеткен кетет, анан калган биз калат. Эми чыкпайбыз, айылдагы тоого чыкпайбыз. тон айылдагылар тоого чыгылбайт да. Ушул жерде тургандар кышы жазын ушул жерде карайбыз биз. Мына ошол айылда эле тоого чыкпайбыз. Ушул жерге келебиз, кайра кетебиз. Эми азыр булактар эми өтүп кеткен да эми Өзбекстанга. Ушундай дештер бирок азыр түшүш кыйын да. Мына сай менен азыр биз Өзбекстан жерде турабыз азыр. Ушундай болуп кеткен да Өзбекстан. А буну тийиштүү бийликке, кызматтарга айттыңыздарбы же айта элексизерби? Жок, айта элек. Эч ким билбейт. Жок. Биздин чек ара кызматтарындагы деле эч ким көзөмөлгө алган жок бул жакта. Жок. Эми сиздер анда кайрылуу жолдоюн дедиңиздер атайын, тийиштүү кызматтарга кайрылуу жолдошоңуздар. Билесиң, ошол жер боюнча кичине жардам кылышып, тактап жакшы кылып, тактап ишеничтүү кылып, коркпой турган кылып тактап берсе, ошону биз сураган элек да. Такта бергенде биз дагы тынчыраак жүрөттүк да. Биз салым жерде 9 булагыбыз бар мына жерде. Бул жерден сууда таш ичебиз. А малдарыбыз да ошол жерден суу ичет. Эми буякта талаш неме пайда болуп калды энд биз өзүбүз ойлонуп калдык. Каяка малдары суу ичебиз, каяктан суу ташып ичебиз. А булагыбыз ам ошол жака өтүп кетип атат. Өзбекстан тарапка. Эми урматтуу президентке кайрылабыз, Ташиевке кайрылабыз. Камчиев Ташиев. Эми ушул жерди келип чечип берсе жакшы болот эди бизге. Эми бул жерде элдердин тирилиги ушул жерде мал менен болот. Эгин тегин болбойт бул жерде. Только мал менен жашайбыз. Ошого ушуларга кайрыларыбыз эми ошо келишип чечип берсе жакшы болот эди бизге. Эми бул жер эми Кыргызстан жери өзү Өзбекстанга өтүп кеткенден биз баягыдай кылып атабыз. Эми кайрылып атабыз президентке. Канча жылдан бери ушул жерде мал багасыз? Мен туулгандан бери ушул жерде багам. Ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңойгон. Ушул жерден туулгандан бери. Ошо ылдыйларгача багып жүргөнбүз.
Эч ким талашкан Эч ким эмес. талашкан эмес, эч ким келбейт деле алдыбыз. Каалагандай түшүп кайтарып жүргөнбүз. Эми былтыртан бери эле ошо Өзбекстанга өттү дешип, Өзбекстан салыктары корушуп, буяка өткөрүшпөй. Эми быйылкы жылдан эми буяка чейин чыгып келишти. Эми эртең апрелден дагы мал алабыз. Буюрса баарыбыз. Мына айдоо жери кандай ошондо кыргыз тарап айдоо эгип атабы, өзбек тарапы? Азырынча кыргыз тарап эгип атат. Бирок неме боюнча Өзбекстанга өттү дешип атат. Өзбекстанга өткөн дешип турат. Мына ылдыгы дагы. Ким айтып атат Өзбекстанга өттү деп? Тийиштүү кызматтар айтты же эл арасында эле айтылып жатабы? Эл арасында дагы айтышып атат. Ол жерде таштары белгиленип турат да, ал жерде агак болуп турат. Эмне себептен аны ким белгиледи? Onu военныйлар неме кылышкан. Кыргыз тараптагы. Ал эмне себеп? Эми андай Биздин чек ара ушул жерден деппи? ушундай басып жүргөнгө дешип. Жол дешип атат да эми. Сиздерге солдаттар айттыбы ушул жерден нары өтпөгүлө дебедиби? Айтыштыбы? Айткан. Ошондо мына жер айдалып калыптыр. Бул эмне болот эмеси? Өзбекстан тарапка өтпөгүлө десе. Бул жерден билбейбиз да, ошого кайрылдык да биз азыр. эгилип атат, башка болуп атат. Мына ошондо мына сайдын иштери да өтүп кетип атабы? Ооба, сайдын ичине. Окшойт. Мынасынын ичи полный өткөн да, мына сайдын иштери. Эми илгери сол балдар айтканда мынасы этекече беморал түшүшедек да, коркпой, үткөй элечи. Эми азыр кайерге өтүп алсак, Өзбекстанга өтүп кеттикпи, каерде жүрөбүз деп эми чочуйбуз да баарыбызчы. Азыр сиздерге белгисиз, каерде жүргөнүңүздөр? Бизде ошо главный коркунучтабыз эми бизчи. Каер Кыргызстан, каер Өзбекстан бизге эми точный неме жок да бизгечи. Результат жок да. Эми буяка багайлы деп неме кылсак тутуп алып кетип калабы деген ой баякында болобуз да. Ошо үйдүн атраптарды эле багып калабыз да, кой малдарды. Буяка өстүк дагы эмне дейт, тутуп алып кетип калабы деп. Эгер бирлер Өзбекстанга өтүп кетсе, малды кайка коесуздар? Эми айла жок, эми өзүбүзгө караштуу жерлерден айла жок, эми карайбыз, эми кыйналсак дагы. Жайыт. Бирок жайытка батпайт. Элден чогулта албайбыз. Эсли бул Эми Өзбекстанга өткөн кыйын болуп калат да, жашоочу, мындайча айтканда. Эми Өзбекстанга мисалы өтүп кеткен болсо, илан жок, эми үстө өзүң ылайык мал коюп багасың, башка илан жок да. Бул жерде сиздердин айылдын элинин башка жакта жайыты жок, мал жайыты. Жок, жайыт жок болуп калат. Жайыт. Суякка багылат, датан эле суякка багышат. Бул жакта азыр милиция кызматкерлери келиптир эко. Сиздер чакырдыңыздарбы? Жок. Өздөрү эле келишипти. Ошондо застава бар. Мына урматтуу кыргызстандыктар, сиздер көрүп тургандай ак таш турат. Анан бул жакта дагы ол жерде бир жерде ак таш турат. Ошол жер Кыргызстандын чек арасы деп солдаттар тизип кеткенин айтышып атат. Анан мен сиздерге азыр жакындатып көрсөткөнгө аракет жасайын. Өзбекстан бир ак сарай салып алды дейт. Бул көмөрө жакындабай жатат. Узакта бир ак здание турат. Ошол аркылуу мына сайдын ичи менен, бул жерде сайдын ичи аркылуу келип, бул жактан келип тосуп кетет экен деген жүйөн айтып атышат. Биз бул жерде кайсыл жер Кыргызстандыкы же Өзбекстандыкы экенин билбейбиз. Муну тийиштүү органдар өздөрү аныкташат. Бирок жергиликтүү тургундар бул жер мурдатан эле Кыргызстандын жери болуп келген деп жүйө келтирип атат. Мул жакта көрүнүп тургандай, ушул жак Араван району. Ушул телефонубуз менен тартып атабыз. Ошол жак көрүнүп турган айылдар Араван району, бул жак Өзбекстан.